Нуттан сулуулук салону, сулуулуктун ишенимдүү дареги. Биздин салондо өз ишин мыкты билген, тажрыйбалуу мастерлер сиздерди жогорку деңгээлде тейлейт. Ар бир кардаарга өзгөчө мамиле жана сапат кепилдиги. Биздин кызматтар маникюр, педикюр, шугаринг, кирпик наращивание, бет тазалоо жана башка. Сулуулук тармагында өнүгүүнү каалагандар үчүн окуу курстары бар. Окуп сертификат алып кесипкөй мастер боло аласыз. Биздин дарек метро Автозаводская, Ленинская Свобода көчөсү 19, байланыш номери 8925 368 46 42. Нутан сулуулук салону. Сиздин сулуулугуңуз биздин камкордукта. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Бүгүнкү чыгарылышта бир киши паспортко шек келтиргени үчүн Орусиянын жарандыгынан ажыратылды. 2025 жылы мыйзамды бузгандыгы үчүн Орусиядан 70 миңден ашык чет элдик жаран депортацияланган. Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишиндеги кемчиликтерди учурунда мурдагы төрага Камчыбек Ташиевке айтып келгенин билдирди. Коңшу өлкөнүн тургуну Орусиянын жаранынын паспортуна карата кемсинткен сөздөрү үчүн Орусия жарандыгынан ажыратылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк өзүнүн телеграм-каналында билдирди. 2026 жылдын январь айында интернетте белгисиз адамдын Орусиянын жаранынын паспортуна карата кемсинткен сөздөрдү айтып жаткан видеосу жарыяланган. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылмышкерди 2020 жылы Орусиянын жарандыгын алган 30 жаштагы эркек киши деп аныкташкан. Документ ага Карелде берилген. Орусиянын Ички иштер министрлигинин миграция кызматы бул окуя боюнча иликтөө баштады. Ички иштер министрлиги жана Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы биргелешкен иликтөө жүргүзүп, эркектин аракеттери улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп аныктады. Карелия Республикасынын Ички иштер министрлиги кылмышкерлердин жарандыгын жокко чыгарды. Ал эми анын мурда берилген паспорттары жараксыз деп табылды. 2025 жылдын май айынын аягында Камчатка крайынын полициясы 39 жаштагы кыргыз аялын Орусиянын жарандыгынан ажыратты. Ал паспортун 2020 жылы алган. Бийлик анын аракеттерин улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп жана коомдук саясий туруктуулукка терс таасирин тийгизет деп эсептеген. Аялга чечим тууралуу кабар берилип, 3 күнүн ичинде өлкөдөн чыгып кетүү буйругу берилген. 2025 жылы мыйзамды бузгандыгы үчүн Орусиядан 70 миңден ашык чет элдик жаран депортацияланган. Бул тууралуу 19 февралда Орусиянын ички иштер министри Владимир Колокольцев Мамлекеттик думанын коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин жыйынында билдирди. Өткөн жылы мыйзамды бузгандыгы үчүн 72 миң чет элдик депортацияланган деп ТАСС анын сөзүн келтирди. Министр мыйзам бузуучулардын санын 10 эсе көп депортациялоо мүмкүнчүлүгүн карап көрүүгө болоорун белгилеп, жетиштүү каржылоо болсо бул мүмкүн болоорун моюнга алды. Федералдык сот аткаруучулар кызматынын басма сөз кызматы 4 январда 2025 жылы мыйзамды бузгандыгы үчүн 54 миңден ашык чет элдик Орусиядан күч менен депортацияланганын жарыялады. Департамент 2024 жылдын ушул эле мезгилинде 79 миң чет элдик депортацияланганын белгиледи. Президент Садыр Жапаров Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ишиндеги кемчиликтерди учурунда мурдагы төрага Камчыбек Ташиевке айтып келгенин билдирди. Бул тууралуу ал 21 февралда Кабар улуттук агенттигине курган маегинде айтты. Ташиевке УКМКнын кадыр баркын көтөрүүнү мурдагы СССРдин КГБсындай болушу керектигин айтып келгенин белгиледи. Эл арасында атайын кызматтын кишилери өлүгүн көмөктөргө чейин көрсөткөн учурлар бар экенин эсине салып, сын пикирлерден арылууга чакырганын айтты. Дал ушул интимдик кызмат көрсөткөндөргө каршы күрөш боюнча видео жарыялашкан күнү эле чакырып алып, досум бул тармакты ИИМге бер. Бул алардын иши, сен УКМКнын деңгээлин түшүрбө деп айттым эле. Ал эми коррупцияга аралашкан кызматкерлер боюнча азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Алар боюнча маалымат берүүгө болбойт, деди Жапаров. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин УКМК жаңы төрагасы Жумгалбек Шабданбеков 20 февралда Вечерний Бишкек басылмасына маек куруп атайын кызматты реформа кылуу тууралуу суроолорго жооп берген. Садыр Жапаров 10 февралда Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошоткон. Ошондон кийин УКМКнын бир катар кызматкерлери кармалып кызматтан алынды. Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын мурдагы башчысы Элдар Жакыпбеков, УКМКнын Чүй облусу боюнча башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Бердибек Борунбаев Элдар Жакыпбековдун жакын адамы деп айтылып жаткан. УКМКнын мурдагы кызматкери Сыдык Дүйшөнбиев УКМКнын өзгөчө маанилүү иштер боюнча 6 башка башкармалыгынын жетекчиси Тилек Абдыкалыков камакка алынды. Алардын баарына кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен айып коюлду.
Кармалгандардын жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Чет өлкөгө чыгып келген Камчыбек Ташиев да акыркы камоолор тууралуу үн ката элек. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан жана ошондой эле Спутник КЖ порталынан алынды. Урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жүргөн биздин мекендештер, кыргыз боордоштор жана өзбек туугандар, тажик туугандар, сиздерде кирди чыкты маселеси жаралып аткан болсо, документиңиздерди мөөнөт аяктап, дал ушул Дастан мырзага кайрылыңыздар экрандагы номерге, сиздерди Казакстанга, границага алып барып, кайрадан мына ушул Москвага алып келет. Албетте сиздердин коопсуздугуңуздардын баардыгы мына ушул Дастан мырзанын колунда болот. 10 жылдан ашуун тажрыйбасы бар. Дастан мырзага чалыңыздар. Татынакай жигит такси айдаган, жолгар бекем сизге кайрадан, чында эле сүйүп калган окшоймун, биле албадым неге мынча сагынам.